Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым. Азыр силер менен кыргыз тили сабагы. Мен силер менен жолугуштурган аябай кубанычтамын. Анда эмесе баарыңар дептер, ручкаңарды, китебиңерди алып сабакка даяр болгула. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы бышыктоо сабагы. Биз өтүлгөн темаларды бышыктоо үчүн бүгүн бир канча көнүгүүлөр менен иштейбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты өтүлгөн сабактарды кайталоо аркылуу өз билимибизди өнүктүрөбүз. Мына ошол өтүлгөн сабактарды кайталап отуруп эс тутумубузду өстүрөбүз. Биз сабактарыбызда жалаң эле соода боюнча сөз кылып жүрдүк. Соода боюнча көнүгүүлөрдү аткарып жүрдүк. Мына ошол соода сатык боюнча көнүгүү аткарууда биз саламжалдуулукту үйрөнүп, саламжалдуулукка тарбияланабыз. Демек, балдар, мен бүгүн сабакты макалдар дүйнөсүнө саякат кылуу менен баштагым келип турат. Макал бул биз билгендей адабиятта 50-50 чыгармачылыкта дидактикалык текке кирген, бир-эки сүйлөмдөн турган, бирок түбүндө бир жакшы бир маани, маңызды камтып турган, адамга тарбиялык мааниси зор чыгарма бул макал лакап болуп эсептелет. Демек, китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билимдүү болсоң бозосуң, билимсиз болсоң тозосуң. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсиздин күнү карып. Билимди таап айтат, билимсиз каап айтат. Мына бүгүнкү макалдарыбыз силер байкагандай жалаң эле билим тууралуу болду. Демек, биз кайсыл жерде болбосун билим алып окусак, анда биз жакшы бир ийгиликтерге жетебиз деген ишеним бар. Демек, балдар, бүгүн биз сабагыбызда биринчи көнүгүү менен иштеп баштайбыз. Биринчи көнүгүү 137 бетте турат. Суроолорго жоопторду жазгыла дейт. Сен кайсы дүкөнгө барасың? Дүкөндө кайсы бөлүмдөр бар? Дүкөндүн текчелеринде кайсы товарлар көп? Дүкөндүн ичи кандай? Дүкөндө сатуучу кардарларга кандай мамиле кылат? Сен дүкөндө иштегиң келеби? Эмне үчүн? Силер көргөндөй кайсы, кандай деген суроолор берилип жатат. Демек, бул суроолор сүйлөмдүн кайсы мүчөсүнө таандык эле? Ооба, туура айтасыңар. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрүнүн аныктоочуга таандык. Биз өткөнбүз сүйлөмдүн аныктоочу деген теманы. Демек, сүйлөмдүн аныктоочу энин кандай экендигин, сын сыпатын, санын, өлчөмүн билдирип, кандай кайсы деген суроолорго жооп берип, кимдин эмненин деген суроолорго жооп берип, толкун сызык менен сызылат экен. Мисалы, сен кайсы дүкөнгө көп барасың? Мен азык-түлүк дүкөнүнө көп барамын. Демек, кайсы азык-түлүк деген сөз, демек, сүйлөмдүн аныктоочу болуп эсептелет экен. Мына ушул сыяктуу болуп калган сүйлөмдөрдү аткарасыңар. Экинчи көнүгүү. Сөздөрдүн котормосун жебе менен тапкыла. Бул жерде сөздөр берилген. Аны биз котормосун жебе менен белгилейбиз, балдар. Азык-түлүк, көпөс, калк, алмаш, адистик, сатып ал, соода борбору, соода кыл, соода сатык, чыдамкай. Мен бир-эки сөз силерге үлгү катары көрсөтүп кетейин. Көпөс бул купец. Чыдамкай бул терпеливый деген сөз. Мына ушундай кылып, бул сөздөрдүн котормосун жебе менен белгилейсиңер. Үчүнчү көнүгүү 138 бетти карасаңар, үчүнчү көнүгүүдө төмөнкү сөздөрдүн дүкөн кайда жайгашкан деген суроолорго жоопторду жазгыла дейт. Бул жерде сүйлөмдөрдөгү сөздөр орун тартиби жок жайгашкан. Мына ошол сөздөрдү биз орун тартипке ылайыктап келтирип туруп, андан кийин тууралап жазабыз. Андан кийин менен баянdoочтун астын сызабыз. Менен баяндооч эсиңерде болсо сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Бул сүйлөмдүн башында, ортосунда келип, ким эмне, кимси эмнеси, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет. Ал эми баяндооч түзүлүшүнө карай, маанисине карай экиге бөлүнөт, атооштук жана итиштик. Атооштук баяндооч болгондо заттын кандай сын сыпатын, өңү түсүн, сан өлчөмүн билдирип, кандай, кайсы, ким эмне деген суроолорго жооп берет, бирок сүйлөмдүн акырына келгендиги үчүн ал баяндооч. Мына ошон үчүн ал атооштук баяндооч. Бул кыргыз тилинин орус тилинен айырмасы мына ушунда.
Ал эми этиштик баяндооч кыймыл аракетти билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылышты деген суроолорго жооп берет дагы сүйлөмдүн акырында келет. Баяндоочу 2 сызык менен, ал эми 1 сызык менен сызылат. Демек көнүгүүгө маани беребиз. Дүкөн жайгашкан алыста. Дүкөн алыста жайгашкан. Эмне кылган? Жайгашкан. Ал этиштик баяндоочу. Эмне жайгашкан? Дүкөн. Бул эси. Мына ушундай кылып астын сызып белгилейбиз. 4-чү көнүгүүгө көңүл бурсаңар, кайдан эмне сатып алса болот дейт. Бул жерде сүрөттөр менен берилген. Дарыкана. Дарыканадан эмне алса болот? Көпчөктүн ордуна сөз коюп жазабыз. Эмнени алса болот, Азык-түлүк дүкөнүнөн эмнени алса болот? Дарыканадан дары алсак болот. Азык-түлүк дүкөнүнөн алма алсак болот. Демек, бул жерде дагы сөздөрдүн коюп туралап жазабыз. Китеп дүкөнүнөн эмне алсаңар болот? Китеп дүкөнүнөн албетте китеп же болсо жомок китеп сатып алса болот, Кеңсе буюмдары дүкөнүнөн эмне алса болот? Кеңсе буюмдары дүкөнүнөн силерге керектүү дептер, калем, сап, кара сыяктуу өзүңөргө керектүү буюмдарды алсаңар болот. Мына балдар, бул дүкөн. Дүкөндөрдөн биз ар дайым соода кылганда сарамжалдуулукка үйрөнүшүбүз керек. Сарамжалдуулук бул демек жашообуздун эң чоң бир жакшы адаты болуп эсептелсе, бул жакшы болмок. Өзүбүзгө керексиз буюмдарды сатып алып эле, аны бир керексиз жактарга жумшасак, анда биздин экономикабызга, үй бүлөбүздүн экономикасына терс зыян тийгизиши ыктымал. Мына ошон үчүн балдар сарамжалдуу болушубуз керек. Дептер сатып алсак дагы биринчи бетине кыргыз тил, экинчи бетине, үчүнчү бетине тарых, төртүнчү бетине математика кылбастан аны да туура пайдалансак, демек бул сарамжалдуулуктун белгиси болуп эсептелет. Түшүнүктүү болгон болсо 6-чы көнүгүү. Биздин мамлекеттин тышкы соодасы жөнүндө кызыктуу маалымат окугула. Үлгүгө таянып суроого жазуу түрүндө жооп бергиле дейт. Биздин мамлекеттин тышкы соодасы эмне үчүн керек? Эмне себептен тышкы соода өнүгүшү керек? Же өнүкпөй эле өзүбүз менен өзүбүз соода кыла берсек болобу? Деген суроолордун тегерегинде төмөндөгү үлгүгө карап туруп жазабыз. Ар бир мамлекеттин тышкы соодасы болуш керек. Анткени деп улайбыз. Ар бир мамлекеттин ички соодасы болуш керек. Анткени деп туруп өз оюңарды туура даана так кылып булап жазганга аракет кылгыла балдар. Демек, сабагыбызды бышыктайбыз. Бул күнү ушул сабактан өтүлгөн айтылган сөздөрдү силер түшүнө алдыңарбы? Демек, сүйлөм мүчөлөр 2-ге бөлүнөт экен. Баш жана айкындоочу болуп. Баш мүчөлөр биз айтып өткөн баяндоочу, ал эми айкындоочу мүчөлөр аныктоочу, толуктоочу, бышыктоочу. Бышыктоочту буйруса силер 7-8 классыңарда дагы бышыктап өтөсүңөр. 139 бетте 7-чи көнүгүүнү окуп, суроолорго жооп берип аркылуу бүгүнкү теманы дагы да жакшылап түшүнүп бышыктап аласыңар. Үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү 138 бетте турат. Соодада достук жок деген макалды кандай түшүнөсүңөр дейт. Соодада достук жок. Эмне себептен соодада достук жок? Соодада досуң болсо, бирөө менен шериктеш болуп туруп ошо менен чогуу иштесең, анан акырында кандай жыйынтык берет деген сыяктуу суроолорго жооп жазабыз. 7-чи көнүгүүдөгү текстти окуп, суроолорго жооп беребиз. Сабак жаккан болсо саламатта калгыла, күнүңөр көңүлдүү улансын, үй бүлөңөр менен тынч аман болгула.